Кутман күн. Тыбыштык кабыл алуу видео көрсөтмөсүнө кош келиңиз. Биринчиден, классты тандайбыз. Биринчи класс үчүн кыргыз тилинде. Толук тизмени көрүү үчүн тыбыштык кабыл алуу баскычын басабыз дагы, ичинен тизменин тыбыштык кабыл алууну тандайбыз. Төмөндө Ардакбеков Эрнис Ардакбековичти тандайбыз. 4 бурчтукту басабыз. Ичинде белгилөө белгиси галочка чыгыш керек. Кийинки бетте баалоо боюнча түшүндүрмөнү көрөбүз. Мисалы, окуучу сүрөттөрдүн башкы тыбыштарын туура табып, бардык суроолорго туура жооп берип жатат дейлик. Сиз анын жоопторун тиркемеде белгилейсиз. Эгер окуучу туура эмес жооп берсе, баалоодо сиз туура эмес же жооп жок деп баскычты басасыз. Бүткөндөн кийин «Сдайте, предоставьте» же башкача айтканда тапшыруу баскычын басасыз. Ушуну менен тыбыштык кабыл алуу баалоо соңуна жетти. Эгер дагы бир жолу галочканы бассаңыз, кандай жооптор болгондугун көрө аласыздар. Жогорку сол жактагы мандариндин сүрөтүн бассаңыз, негизги менюга чыгасыз. Негизги менюнун жогорку тизмесинде Select Report отчетту тандоо баскычын басасыз. Ичинде Class Grouping'ти тандайсыз. Андан ары тыбыштык кабыл алууну тандайсыз. Бул жакта бардык балоого катышкан окуучулардын берген натыйжасын көрө аласыздар. Биз бир гана окуучунун мисал катары толтурдук. Кайтарым байланышты көрүү үчүн процент же пайызды басабыз. Экрандын оң тарабында окуучунун натыйжасына ылайык кайтарым байланыш текст аркылуу берилет. Эгер 100% болсо, кайтарым байланыш дал ушундай болот. Сиз тыбыштык кабыл алуу видео көрсөтмөсү менен тааныштыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.